Өлкө боюнча 24 апрелге карата коронавирус инфекциясын жуктурган 25 жаңы учур катталды. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү брифинг учурунда Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясына дагы жаңы 25 учуру катталды. Лабораториялык тестилөө жолу менен деген ушу табылып чыгып, биз дарылоого алдык. Булардын ичинен Ош областынан 3 табылып чыкты, Ош шаарында 3, Нарын областында 9, Чүй областында 4 жана Бишкек шаарында 6 учуру бар. Ошентип Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы саны 656 учурду түздү. Анын айтымында Кыргызстанда бир сутка ичинде 10 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Бир сутка ичиндеги жуктуруп алган медицина мекемелеринин кызматкерлеринин саны 10 түздү. Ош областында 2, Ош шаарында 1, Бишкек шаарында 1 учур, Нарын областында 6 медицина мекемелеринин кызматкерлери түздү. Жалпысынан ушу медицина мекемелеринин кызматкерлери 152 учур түзүп жатат. Анын ичи 50 дарыгер түздү. Калгандары ушу орто медицина кызматкерлери жана бизден кичүү медицина кызматкерлер жана ошол жерде иштеген административдик чарбалык кызматкерлерибиз. Өлкөдө жалпысынан стационарларда 326 адам бар, алардын ичинен 12 бейтаптын абалы оор деп бааланууда. Бүгүнкү күндө мына 322 бейтап чыгарылып, бүгүнкү күндө биздин ооруканаларда 326сы дарыланып жатат. Оор абалда турганы 12, бүгүнкү күндө реанимация жана жандандыруу бөлүмдөрүндө 5 оорулубуз жатат. Канааттандырарлык абалда турганы 314, бүгүнкү дарыланып аткандардын ичинен каза болгондор 8. Ошондой эле бүгүнкү күнгө карата дагы 20 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылган. Бир сутка ичинде жалпысынан 20 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Башынан келаткан боюнча 322 айыккандардын саны көбөйдү. Бүгүнкү күнгө 4 бейтап Бишкек шаарынан чыгарылды. Ош шаарынан 8 бейтап, Ош областы боюнча, Жалал Абад областынан 8 бейтап кайталап алынып, анализдердин жыйынтыктарынын баары терс болуп, ошон үчүн толук айыгып үйлөрүнө кайтышты. Бишкекте айдоочу рулга ээ боло албай токтоп турган 6 унааны сүздү. Бул тууралуу Бишкек шаарынын комендатурасынын маалымат кызматынан билдиришти. Мы уходим уже все, мы думали, может это, помощь кому-то. Ваша нету, да? Ваша нету, да. Вот там стоит и... Маалыматка ылайык кырсык 24 апрелге караган түнү 1:30 чамасында Каралаев Куттубаев көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган. Анда 1988-жылы туулган айдоочу Subaru Legacy унаасы менен бара жатып, рулга ээ боло албай аталган көчөлөрдүн кесилишинде токтоп турган 6 унааны сүзгөн. Анын кесепетинен 2 жаран, денесинен ар кандай жаракаттарды алышып, Бишкектеги травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборуна жеткирилген. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 155-берене менен катталып, тийиштүү экспертизалар дайындалды. Бишкекте коронавируска байланыштуу карантин жарыялангандан бери үй бүлөлүк зомбулук күчөдү. Бул тууралуу 24 апрелде Ички иштер министринин орун басары, Баш калаанын коменданты Алмазбек Орозалиев билдирди. Белгилей кетсем, өзгөчө абал жарыялангандан бери үй бүлөлүк зомбулук фактылар саны өсүп кетти. Алсак, былтыркы жылкы салыштырмалуу 61,7% өскөн. Анткени былтыр 24 марттан 24 апрелге чейинки убакта 100 факт катталса, быйыл 162 факт катталды. Азыркы учурда баарыбыз азыр үй бүлөбүз менен үйдө отурабыз. Ошондуктан үй бүлөбүздү ар кандай зомбулуктан, урт токмоктон сактап, ынтымакка жашасак, бул оор күндөрдө өтүп, жакшы жашоого багыт алабыз. Орозалиев үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандар баш калкалоочу кризистик борборлордун ишине уруксат берүү маселесин карап чыгууга макул экендигин, бирок ал жайларда коронавирус жайылбаш үчүн баардык коргонуу шарттары камсыз болушу зарыл экендигин кошумчалады. Да, мы можем рассмотреть данный вопрос, но при одном условии, что если кризисные центры будут соблюдать
санитарно-эпидемиологические правила, именно в связи с тем, что там будет определенное скопление людей. Значит, они должны подходить под эти все требования санитарно-эпидемиологических правил. Что касается обеспечения безопасности данных учреждений, мы готовы выставить охрану, обеспечить охрану общественного порядка, физическую охрану, будем говорить, постояльцев данных центров. Кыргызстандык 351 жаран 24 апрелде Түркиядан Бишкекке чартердик каттам менен алынып келинди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Кыргызстандыктарды алып келген Түрк аба жолдор авиакомпаниясынын учагы Манас аэропортуна чак түштө конду. Келгендерди коронавируска каршы штаб Бишкектин 3 жеринде даярдалган обсервациялык жайларга жайгаштыра турганын билдирди. Кошумчалай кетсек, буга чейин Түркиядан Кыргызстанга кайта албай жаткан 487 мекендештин 211 Бишкекке 17 апрелде учуп келген эле. Олег Панкратов Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын бажылык кызматташтык боюнча мүчөсү кызматына дайындалды. Бул тууралуу Евразиялык экономикалык комиссиянын басма сөз кызматы билдирди. Панкратов Олег Михайлович 1969-жылы 1-январда Жалал Абад облусунда туулган. 2010-2013 жылдары Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары. 2015-жылы Кыргыз Республикасынын экономика министри. 2015-2017 жылдары Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри. 2018-2019 жылдары Кыргыз Республикасынын экономика министри. 2019-2020 жылдары Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси болуп эмгектенген.